Бекмырза Рахманұлы. Балекеттүү байтал базар. Жаз айы жақындап қалғандықтанбы, же томуқтай бұлыты жоқ, шаңқайған ачық асмандың таасириби айтор бүгүнкү күн бөтөнчө ысып берди. Қатып қалған күрөндүлөр четинен ээрип, жылжып аккан суулардын көптүгүнөн улам чуңкур жерлерге чөөт көлчүктөрү пайда боло баштады. Терибел жаз айынын мелүүн абасына чулгангансып турган. Кышы бою үй ичинде туруп, түтүнгө ышталып, ным жыттанып калган жууркан төшөктөрдү кермеге жайып, айрымдарын күбүп тазалоого жетишти. Сонун аларды кечке жуук кайра ташып кирип, орду-ордуна жыйнаганын жыйып, салганын салып коюп, эки баласы менен кобурашканча телевизор көрүп отурган. Сойкулук буйрса бүттү. Үйкүгө окшоп түнү чабыттап, караңгылыкты күзөткөн ары коркунучтуу, ары ыплас ишти эми унутат. Айласыздын иши. Зарыл бир тууган агасынын ак босогодо бош турган 3 бөлмөлүү жер үйүнө бир жыл бекер жашап тур деди. Үй ээлери Россияга кетип, ошол жактан үй сатып алышыптыр. Жашоосу жакшы имиш. Келиш келбеши белгисиздешет. Ага чейин өзү да бардык шарттары бар үй сатып алганга мүмкүнчүлүгү жетишип калды. Сырткы дарбазаны кимдир бирөө күч менен тарсылдата ургулап, кандегит жанын жеп, безелене үрүп кирди. Кожоюн жиндениши мүмкүн. Себеби өчөшкөндөй дарбаза ургулагандарды жактырбайт, же коңгуроо кагып койбойт. Үй ээлерин убара кылууну каалабаган сонун жетип барып дарбазаны ачты. Түнгө окшоп түнөргөн эки чоошун жигит турат. Бирөө көз айнекчен, арык муруту бар. Экинчиси өтө албеттүү. Көздөрү дунгандардыкына окшоп жүлжүйөт. Кайыш куртка денесине чытырап, араң батып турат. Сонун эжеке, 5 мүнөт убактыңды бөлүп коесуңбу? Деди көз айнекчен. Силер кимсиңер? Эмнеге келдиңер? Деди сыртка чыккан соң үйдө кийчү жылуу кемселин кымтыланып. Түн катып келген эки тең мыкты кийинишкен. Сырткы түрлөрүнөн билимдүү, маданияттуу көрүнүшөт. Чатыңды сатып кайра чатак чыгарганың кандай? Албетте өзү соз үн катты. Дагы эмне болуп кетти? Атаңдын чокусу болду. Дарбазанын оозун далдап тосуп калды. Кимдердин башын айландырып, кимдерди алдап жүрөсүң, жалап? Тез акчаны алып чыгып бер. Болбосо бутуңду бут, колуңду кол кылып союп, жириктеп салып кетем. Мен сен чатыңды сатып, кайра милицияга арызданып, сары булактай садага чапкан балдарга ага болом. Москвадан бүгүн келсем сен жалап, аларды тоноп коюп, жыргап калган экенсиң. Көрсөтөм сага жалмаганды. Түңдү алам. Акчаны алып чык. Сонун омуролой баштаган жүлжүк көздү түртүп салып, үйүнө кире качмак болду эле, чулуу көк таштай оордуне козголуп койгон жок. Кайда? Качып кайда барасың? Жерге кирсең чачыңдан, асманга учсаң шырагыңдан тартып түшүрөм. Менден эми оңойлук менен кутула албайсың. Ал келиндин эки колун денесине бириктире кармады да, зиртилдеген ачуусу менен камгактай кылып 1-2 метр жерге ыргытып жиберди. Тактай менен тосулган кожоюндун коргонуна көп урунуп, жерге жыгылып түштү. Кандек үн безе үрүп жатты. Бирок үй ээлери сыртка чыккан жок. Чамасы сөгүнүп сагынган зөөкүр чалышты менен үнү аларга да даана угулуп жатты көрүнөт. Эси ой түшкөн келин ордунан сүйрөлө туруп келе жатты. Бул башталышы. Сыйың менен акчаңды алып чык. Ошол учурда кичинекей караан пайда боло калды да, күп тедире далдайганды жон талаштыра бир чапты. Сапарбай экен. Апамды урба дейм. Ал тепеңдеп, шыбабара менен чапкылап жатты. Жүлжүк көз, тур дейм, энеңди. Жалаптын баласын карап кой, деп тизеси менен тең баланын колундагыны сууруп алганга аракет кылып калды. Кантке менен көз айнекчен ортого түштү. Кантет бул, токто. Жүлжүк көз колуна кире калган шыбабараны күч менен тартып жиберди эле, Сапарбек көмөлөнө түштү. Болду, аял кишиге да кол көтөрчү эле. Аялдык касиеттен айлансын. Көрүнгөнгө көчүгүн саткан жалап. Мынау тепейген немесин карап кой. Кишиге таяк көтөрүп. Бары жанына батып кетти. Инилердин өткөндөгү кордугу, бүгүнкү мунун зордугу жетишет. Сойку эле болбосо эмне болуптур? Сойку киши эмес бекен? Эмнеге көтөн зордукка салышат я? Күтүлбөгөн жерден күч пайда боло калган ал турагалар менен жүлжүктүн эки бетин аткып алды. Учтуу тырмактар болпок бетти заматта олуп түштү. Энеңди жалап, өлтүрдү го. Азыр муну жейм, жутам. Шеригинин тосконуна болбой жулунган аны айлана чуркаган сонун ыйлап жаткан Сапарбекти көтөрүп, корого кире качты да дарбазаны беките салды.
Жинденген эркек темир дарбазаны тарсылдатат тепкилеп кирди. Ит чаңкылдап, үргөнү токтобой аз да болсо сонунга жүрөк болуп жатты. Бийик коргондо ашып түшпөйбү? Ал жүгүрүп барып таяк таап келди да, тигини жыгач коргондо ашып түшүрбөй чаап туруу үчүн даярданып калды. Ажылдаган кандек менен ыйлаган Сапарбектин үнүнөн жазганыштыбы, Айтор ары бери тартылашкан экөө 10-15 мүнөттөн соң тынчыды. Окчунурактан жеңил машина оталып, алыс узап кетти. Кетишти. Жеңилдене дем алды. Бул иш дагы канчага созулар экен? Үтүрөйүп, кабагы чытылган кожоюн үйүнүн босогосунан тамеки түтөтүп, бакан көтөргөн сонунду үнсүз сөзсүз карап турду. Кабак алдынан шойкумдуу бул келинди кантип айдап чыксам деген ойду байкоо кыйын эмес эле. Бириң өлүп, бириң калбайсыңбы дегенсиген кожоюнду жандай өттү келин. Түшүнүктүү, эртең кетпесе болбойт. Бул үйгө ансыз деле батпай, жек көрүндү болуп бараткан. Калтырап, коркконунан ыйы басылбаган уулуна муздак суу жуткурган соң, бооруна бекем басып алып, өзү да кармана албай ыйлап жиберди. Атасы тирүү болгондо экөөнө бирөө ушинтип кордоп, кол көтөрөт беле. Түн бою сонун кирпик какпады. Ачууга алдыргандыктан учурунда байкаган эмес экен. Коро сыртында жыгылганда алманын дүмүрү бетин сыдыра тартып кетиптир. Ошол жери дүүлүгө кызарып, айрым жерлери канталап чыкты. Бетинде так калды. Беттики куруп кетсиндечи. Кетер акыр бир күн. Жүрөктүкүчү. Жүрөктүкү өмүр бою жүтөт го. Сойкуулу эмне тапты? Акча, арам акча, ыза, көз жаш, сөгү, шылдың, жыттанган сасык акча, байтал базар элестеген коогалуу тополоңдуу акча. Болгону ошол. Аны менен катар абийири айрандай төгүлдү. Көчөгө чыга албай калды. Токмокту тойгуча жеди. Аппак денесинин арулугунан ажырады. Көрүнгөн эркекке оюн болду. Тебеленди, тепселди. Эң жаманы, күйөөсү бөжөйгө гана тиешелүү денесинин тунуктугун булгап, анын арбага алдында кечиримсиз оор күнөөгө батты. Алсыз болсоң, азуулуга жем боло турган заман келиптир. Кудай сакта. Келин оорулутунду. Түн ортосунан ооп баратты. Эртеңки таң кандай атар экен? Каткан карды кытырт-кытырт эттирип, терезе түбүнөн кимдир бирөө басып өткөнсүдө. Кандек жойлоп жүрөбү? Бирок шыбырт экинчи жолу кайталанбады. Кылгылыкты кылып, кылжып менен бууп коюп, эт менен челдин ортосунда эч кандай жазасыз калган күкү чанач сонундун жанын жай алдырбай жүрдү. Канчалаган көп кыз кыркындардын, келин-кезектердин акысын жеген, көз жаштарын көлдөткөн, алкы чоң, абийирсиз катын семейкалардын мамасы суудан кургак, ылайдан таза чыгып, тынч калгысы барбы? Анын сазайын берип, намазын окутуп коер күч жокпу? Же акчасы барлар гана атанын эрке баласындай чалчактап, каалаганын жасап, өз билгениндей жашай берсе болобу? Акыры бир күн алдагы закон алдында, мукураганда кудурети күчтүү Кудай алдында пенде катары абийирсиз иштери үчүн жооп берүүгө тийиш го. Ичинде бозонун шагындай кайнаган өчөшү анын жанын жай алдырбады. Туш болгон кордугу, армандары, ызасы баары биригип, көкүрөккө кетпес кек болуп түйүлүп жүрүп, акыры өч алуу жөнүндө ойго түрттү. Бирок кантип? Эркек таналарга окшоп мушташа, же мылтык атып, бычак сая албаса, кызматы күчтүү тааныш тамырынын ийинин таянып, күчтөп каматып жибере албаса, кандай чара колдонсо туура болот? Бардыгын баштаган күкү чанач өзү, дардайган курсагы толо арам акча, арам ой, алдамчылык. Эгер бир топ бозбаштарды уюштуруп, ат көтөргүс ыза тарттырбаганда, мунун баары жок эле. Жаңы конушка, зарыл көрсөткөн башка үйгө, эң негизгиси кожоюну жок үйгө көчүп барган сонун бир жума бою эч кайда чыккан жок. Үй ичин актап, шыпырып сыйрыды. Эшик элигин иреттеди. Бул бакшагы бар үй бир жылдай ээн тургандыктан короо ичине чоочун буттар басып кириптир. Терезелеринин бир экөөнүн көздөрү сынган. Зарыл айткан кышка делген отундарды көтөрүп кетиптир. Бирок бөлмөлөр бош тургандыктан олуттуу зыянга учурабаптыр. Зарылдарда акча жетиштүү да. Болбосо небак бирөө жармын киргизип койгондо. Ижара таппай самсып жүргөн тоолуктар шаарда сайдын ташындай шагырап жүрүшпөйбү? Бирөө ичерге суу таппай жүрсө, бирөө кечерге кечүү таппай жүрөт деген ушул. Уулун жакын жердеги кыргыз мектепке которгон соң гана кыйладан бери пландап жүргөн бир иштин өтөөсүнө чыкмак болду. Жети өлчөп бир кесип көрдү. Эгер кокустан колго түшүп кала турган болсо, балдарын карай турган зарыл бар. Көп жылга деле кесип жиберишпейт. Жаш балдарын, көргөн кордугун эске алышар. Бийликтин күчү жетпейби? Демек маселени өзү чечиши керек. Кекти өзү албаса болбойт. Болушар кимиси бар эле.
Түнкү Байтал базарга четиректен бир топко чейин кунт коюп карап турду. Мындай базардын саны көбөйгөн. Аксайдан цирктин мейманканасынын Совет көчөсү тарабындагы аялдамага жылган. Моссоветте Көкжар тараптагы Алматинский көчөсү менен Ахунбаев көчөсүнүн кесилишинде бар. Көпөлөк кыздардын караны мурдагыдан да калдая түшүптүр. Көпчүлүгүнүн баскан турганы тааныш. Тигине Кетиктиш Катя деген тирик кыз. Келген кардалдардын машиналарын тосо жүгүрүп жүрөт. Бир түндө 5-6 эркекти тейлөөгө үлгүрөт. Бирок негедир тапкан каражатына тиш салдырып алганга жарабай жүрөт. Башка муктаждыгына керектейт көрүнөт. Мүмкүн тапкандарын айылдагы кыйналып жашаган ата-энесине жөнөтөт чыгар. Кызыл курткасы дал эмир үстүндө. Мүмкүн Катя эмес Канымгүлдүр. Шаардыктар түнкү көпөлөктөргө мурдагыдай кызыгуу менен көз салбай, дүңгүрөтө сөз кылбай, прессасы да жазып берип, көкшүндөрү сууп калган. Жаңы кесип ээлерине көнүп, кайдыгер мамилеге өтүштү. Куйрук үзбөй биринин артынан экинчиси келип, бирден же экиден кыздарды сатып алып кетип жаткан жеңил машинелердин саны үзүлчүдөй эмес. Кардалдардын катары да арбый түшүптүр. Тигил келген машинелерде кимдер отурары сонунга белгилүү. Базардан тапкан болор-болбос акчасына көп, аракка кызуу, кайрадан кыргыздын боз баш балдарынан баштап, ак үй менен көк үйлөрдө отурган айрым чиновниктердин жиберген жардамчыларына чейин бар. Ал эми ушул түнкү көпөлөктөр деп баары жек көрүмүш болгону менен шаардыктардын көптөрү ошолордун аркасы менен жамбагат. Менчик сабууна, мейманкана ээлери, таксисттер келишет, өз кызматтарын сунуш кылып. Адис врачтар кабар алып турушат. Баарын бул жерге чогулткан сыйкырдуу нерсе акча. Бир кыйла турса да Күкү Чанаштын анда-санда чыкчу дарылдаган үнү угулбады. Бир четте тегиз көз салып турчу кызыл Жигули да негедир жок. Кызылдай акча сапырылган, ай сайын атагы чыгып бараткан Байтал базардан Күкү эле болсо кол үзбөй калсын. Жок, күткөн кишиси бар экен. Эки тараптан зуулдап келип токтогон микроавтобустардан жүгүрүп чыга калган формачандарды көргөн кыз-келиндер карышкыр тийген койлордон бетер үркүп туш тарапка дыр беришти. Колго түшкөндөрүнүн башкалары булуң бурчтарга далдоолонуп, заматта жок болуп кетишти. Айрымдары атайын көпөлөктөр үчүн кызмат кылган таксилерге түшүп, жылып жоголушту. Мунун баары утурумдук. Арадан жарым саат өтпөй, баары тынчыган соң базар баягысындай соодасын жүргүзө берет. Ошол маалда көрүндү Күкү Чанач. Ол бурлуу боюн арык көрүнсүн дейби, Айтор көп учурларда кара түстөгү кийимдерди кийет. Ал эми микроавтобустун артынан келип токтогон, үстүндөгү сиренасын өткөр жарыгы жаркылдап жаткан милициянын сары Жигулесине шашыла басып барды да, суроо сопкуту жок эле арткы эшигин ачып кабинага кирип кетти. Менттер менен тез тил табышты көрүнөт. Микроавтобустагы туткундаган 10 чакты кыздын төртөөнү калтырып, калганын түшүрүп калды. Тиги төртөө менттердин сабунада жондорун жышып, жоруктарына чыдоо үчүн барышат. Бекер, акы албай иштешет. Таанылгыс болуп, башкача кийинген сорунду Байтал базардагылардын бири дагы байкай турган эмес. Башында гүлдү жоолук, көзүндө кара ачке, үстүндө кытайлардын арзан күрөң плашы. Күкү жинди кофейни түстөгү иномарканын артындагы орунтугунда жалгыз отурат. Жөн-жай отурбай калсын. Кимдер кайда кетип, качан келип жатканынан бери санап, семейка башчыларынын ишин контролдоп жаткандыр. Алгач Күкүгө түз жетип барыштын ыгы келбей турду. Опурталдуу, бирөө жарымы байкап, таанып калышы мүмкүн. Бул базардын кадырлуу мамасына жардамга жетип келиш үчүн баары даяр. Ошол себептүү жети өлчөп бир кесиш үчүн сонун шашпады. Оңдой берди болуп эртегирээктен кардалдар менен сойкулардын ортосунда чатак болуп, кыйкырык өкүрүк чыгып калды. Көпчүлүк ошол тарапка сүрүлүп, кээзи кызыкты көрүш үчүн жүгүрүп, айрымдары орундарында аңкайган бойдон катып турду. Сонун күткөн учур ушул. Ал далдолонгон жеринен чыгып, колундагы жарым литрлик банканын оозун ачты да керектүү машинага жетип барды. Эмне болуп кеткенин билүү үчүн эшикти кыңкайтып, эми сыртка чыкканы жаткан Күкүнүн бетине кислотаны чачып жиберип, шарт калганы жаба салды. Чочуп кеткен тиги эмне болгонун аңлагыча сонун караңгылыкка сиңип кетти. Эч ким эч нерсе билген жок. Энтиккен, коркконунан кыңкыстап зорго үнү чыккан Күкүгө көпөлөк кыздар мамалап жүгүрүп келген мезгилде ал таксиге отуруп жөнөп калган. Бара-бара өзүнө келип эмне болгонун сезген Күкүнүн чыңырган үнү тегерегиндегилердин сесин алды. Мусулманчылыкты бекем карманат окшойсуңар, деди таксист артта отурган сонунду күзгү аркылуу карап. Эмне болду? Жолук салынып, сейрек көрүнүш, айрыкча шаарда. Туура байкаптырсыз. Адептүү кыздарыбыз аз калды. Ушул темп менен кетсек, жакында аларды ит менен издеп таба албай калабыз. Четинен бузулуп кетишти. Жап-жаш, эне сүтү оозунан кетелек кыздар.
кийин тийген күйөөлөр эмне дейт билбейм. Эркектер да күнөөлүү. Неге? Ошол кыздарды мен акчага сатып кетип жаткан жокмун да. Ал жагы бар. Кеги орундалып, көксөсү суугансып, сонун таксист жигиттин сөзүнө кулак төшөгөнсүгө менен негизги ою башка жакта болчу. Туура кылдыбы? Эң сонун жаза. Көп көлдөгөн көз жаштардын убалы дагы аздык кылат. Итке иттей өлүм деген ушул. Жаздын алгачкы айы жерге да, адамдарга да жылуулугун тийгизе баштады. Күн жылып, бактарактар бүчүр түйүп, жаратылыштын маанайы өзгөрдү. Өлбөгөн кулга жаз келет деп коюшат эмеспи? Анын сыңарындай тоңгон жер менен кошо муздаган көңүлдөр да жылып, жиби түшкөнсүдө. Бир айдан ашыгыраак тайынсыз жоголгон турду кантке менен зарылды тымызын түпөйүл ойго түрткөн, сенин айыңдан улам качып жоголду деп башка жеңил баа аял болгондо сонундун не бак беттин алмак. Бирок ал андай акмакчылыкка барбады. Кайра уятына чыдабай качты. Жоңгой, мен үчүн болбосо да балдар үчүн кайрылып келер деп жүрдү. Акыры түтпөй кетти көрүнөт. Сонунду ээрчитип алып, шаардык ички иштер бөлүмүнө келди. Сонун арызын калтырыш үчүн ичкерге кирип кеткен курбусун күтүп, сыртта турган, кайдагы ой саналар менен алпурушуп. Кандайсың, детка? Сынай карап, формачан ысак жанында туруптур. Жакшы. Кайда жүрөсүң качып? Эмне качмак элем? Муну карап кой, билмемиш болуп. Эмнени билмемиш болуп? Түшүнсөм буйрбасын. Кууланба. Күкү чанашты катуу жайлаганыңды билбейт деген турасыңбы? Эмне болуптур? Ысак ант корлонгонун карап кой, мурдагыдай эмес, чыйралып алды деп, сонунду Сынай бир аз карап турду. Сенин колуңдан келген иш. Табышмактатпай айтчуңду айт, деди сонун сенге өтүп. Болбосо эмне кыласың? Көтөрүп турган асманың бар беле? Таштап жибересиңби? Болбосо кеткиле. Тирилип калгансың го. Куйрук акыңа алган 10 000 кутурта баштаптыр. 3 000 эмес, колуңа 10 000 беришкен турбайбы? Мени неге алдадың? Сенин ал акчага тиешең жок. Бар, эң сонун бар. Теңи меники. Эмне алар сени да зордошту беле? Сен акыңды, аларыңды күкүдөн ал. Анын бир көзүн солутуп, бет башынын тамтыгын чыгарттырсың. Сен жасагансың. Колума 5 000 бербесең камайм. Кама, азыр алып барып кама. Сонун ачуулана ордунан турду. Далилиң барбы? Жок. Мен сени кошо ала жатарымды унутпа. Быт кыйып жаткан былыктарың бар эмес беле? Акырын, детка. Бул жер байтал базар эмес. Угуп калышат. Уксун, билсин сенин ким экениңди. Уялбай жала жапкысы бар. Болду, детка. Ушул сөзү кандай жадатты ушул акмактын деп, кыжыры кайнаган сонун ого өтер жалданды. Асылганың, тоногонуң, коркутканың, каргадай катын. Башка иштериң куруп калганбы? Миллиондорду жеп жаткан аларды неге кармабайсың? Неге ошолорду коркутпайсың, акмак? Катындарды кашыгандан башка колуңдан кокотуйуң келеби? Жаман айгыр үйүрүнө тап. Ачууга алдырып, бакырып өкүрүп жаткан сонундан ысак оолактай качып басып баратты. Өлүгүңдү көрөйүн. Сен да көтүң түшкөнчө коркот экенсиң го, деди ичинен ары таңдана карап өтүп жаткандарды таң азарын албай. Зарыл ичкериден чыкты. Дальнобойщиктер 2-3 айлап жүрө беришет. Дагы бир ай кое тур дешти. Сырттарынан билдирбеген менен эки келин тең иштеринде үтөлүп, ар кимиси өз ойлору менен алек. Жүрөмү? Деди Зарыл оор ойлордон алаксытып. Сапар аттуу биздин турфирманын иши менен тааныштырайын. Секретарлык иш сенин колуңдан келет. Эки келин ылдамдай басып жөнөштү. Жаздын ала булуттуу асманы бирде ачылып, бирде бүркөлө калып турду. Билинбей жатып бир топ күндөр өтүп кетиптир. Жаңы иштин кызуусуна берилген сонун үчүн убакыттын кандай өткөнү билинбей жаткан. Ошондой жай турмушу көңүлүнө төп келип, ичинен кубанган караңгы түндөрдүн биринде түнөрүп, босогодон ысак пайда болду. Өтө кызуу. Бул үйдүн дарегин билбейт эле. Чамасы сонундун артынан аңдып, баскан изине чөп салып жүрүп, таап алган сыяктуу. Турфирманын ичине баш оту менен аралашып, өткөн кеткен жүрөк менен көңүлдү оруткан кейиштүү күндөрдү унутууга далалаттанып жүргөн келиндин сиркеси суу көтөрбөй, же ичкери кирбей, же кетип калбай маңызданган ысактын келишин жактырбай турду. Эмнеге келдиң беймал убакта? Кеткин. Кет дегенде ит эмесмин, детка. Иттен жамансың.
Оозуңа карап сүйлө. Өткөндө элден айбыгып теңелбедим. Сен акчаң көбөйүп, көзүңдү май басып, ит менен адамдын айырмасын билбей калгансың го. Ооба, ошондой. Айтар сөзүң болсо айт да жакшына кетип кал. Кетпесемчи? Кетесиң. Кетпейм, жатам. Кет. Эрте жатып жумушка убагында барышым керек. Жумуш? Ошол да жумушпу? Бир ай иштеп араң 1000 сом алып, экөөбүз аны 1 саатта таап койчу элек го. Жүр. Клиенттер күтүп атат. Казакстандан келишти. Доллар менен төлөшөт. Тигине көчө тарапты кол сунуп көрсөттү. Машина күтүп турат. Бас бол. Жок, андай иштерге каршы баспайм. Эмне болду? Мен айлам кетип, аргам түгөнгөндө гана бир аралашканмын. Азыр иштей турган ишим бар. Тапканым балдарыма жетет. Ушундай дечи. Ушундай. Башка кыз келиндериң толтур эмеспи? Ошолорду алып бар. Алар сендей сулуу эмес. Бар, башымды ортпа, кет. Сен чын айтып жатасыңбы? Калп айткан калжыңдаган аял белем. Болду эми, жарашалы. Анча-мынчаны кечиришели, жүр. Убакыт да өтүп баратат. Бас эми. Жок, айтып бүттүм. Андай абийирсиз жумуштар эми өзүңө буйрсун. Өзүңө деп койчу. Сага абдан буйруп турго. Мына үй алыпсың, капчыгың калыңдаптыр, көчүгүңдүн акысы көптүрө баштаган турбайбы? Бар, кет, жогол. Сен, детка, бери чыкчы. Ысак анын халатынан аткый кармап, короого күчкө салып сүйрөп чыкты да, сөөмөйүн силкилдете кезеп, көзүнө такады. Сен жалап, киши болуп калдыңбы? Сени же билбей жүрдүм беле? Кимге каяша сүйлөп, кимди тоготпой, кимди коркутуп калгансың? Ушу сен тарпы ташка жайылып, талпак болгон көчө катыны. Мени кекеткенге жарап калдыңбы? Болду, токтот, кошуналарды чакырам. Урдум ошол кошуналарыңды. Баарын камайм. Менин ким экенимди биле элек экенсиң жалап. Туздаш насиптеш болуп, бөрү жарат, кузгун тоёт болуп жүрбөдүк беле? Же ошол арам акчаларга кылгырып, аласын чертип көрсөтүп, же мунума тойгондой тоюп калдыңбы? Детка деп көзүңө караган сайын көптүң. Кайра өзүмө чакчарласың. Анчалык эркелегидей сен мага ким элең? Бир тууганым белең. Ит мына сенсиң. Тамак берген, баккан эсине үргөн эси жок итсиң. Кызулана сүйлөгөн Ысак ачууга алдырып, келинди улам-улам кетенчиктетип түртүп, огород жакты көздөй сүрүп баратты. Кантке менен сонундун үшү кетип, мурдагы жининен көктүгү жанып, кап, алдап-салдап жумшагыраак мамиле кылсам болмок экен деп өкүнө ойлоп, коркуу сезимине жеңдире, тулкусун билинбеген калтыроо каптай баштады. Эмне кылыш керек? Жүр деген жагына макул деп барып берсеби? Эртеңки жумушу кантет. Мындан сырткары Ысак оюнчу курчактан бетер ар кайсы жерлерге сүйрөй берип жататпайбы? Кана ойлон, детка, көкү жинди жөнүндө ойлон. Катуу чамынып турган кези. Сен экениңди билсе, териңди тетири сыйрып, эки чайнап бир жутат. Койгон Ысак, балдарымды ак эмгегим менен багам деп убада берип койгонмун. Кимге? Өлгөн эриңеби? Өзүмө. Өзүңдү урайын. Тез кийинип чык. Жөн койсо тырбалаңдагысы бар бул жалаптан. Бол деп жатам. Ысак аны түртүп жиберди. Акыры жанатан берки уулуу, орой сөздөргө угуп турган келин күтүүсүздөн жарылып кетти. Түртпө эшек. Эрим да минтип түрткөн эмес. Сен кимкенсиң? Мени бийлегидей. Барбайм, өзүң бар. Акча керек болсо ошол бузулган эркектерге өзүңдү сат. Өзүмдүбү? Өзүңдү сат. Мингенди гана билбей миндирип да көр. Арам жалап, тилиңди suurуп алсамбы? Ысак кол шилтери менен көзүндө от ойной түшкөнүн, ошого да жерге күп эте жыгылганын гана сезип калды. Жинденген мент сөгүнүп сагынып, эркекти оор кылмыш кылган күнөөкөрдү же атасын өлтүргөн душманын жазалагандай, башы көзүнө карабай, аял деп аяп койбой тепкилей берди. Качан гана ар тепки жеген сайын түйүлө түшкөн дене эч каршылыксыз, кыймылсыз, сунала жатып калганда гана токтоду. Өз убалың өзүңө. Арыздансаң, күкүнүн чеңгелине салып берем, деп энтиге дем алып, тарпка карап койгон карышкырдай четке чыга берди. Эстен танган жесир келин жаңы башпаккан түнкү муздак көк майсаңдын үстүндө суналган боюнча жатты. Балдарын небак кызы уйкуга кирген, коңшу колоңдор тааныбайт, өмүрдөш бололу деп шерттешкен күйөөсүнүн көзү өткөн. Башка ким карамакта, ага боор толгоп ким болушмак? Ачуу чаңырган эки мышык тытышып, тырбалаңдашып, сарай тарапта эрөөлгө чыгып жатышты. Үйүгүшкөн учур окшойт. Бир аздан соң жеңилгени качып бердиби, же элдеше калыштыбы, ачуу үндөрү тынчып, короо ичи мемирей түштү. Негедир коюу караңгылык тарап, жакын арадагы бактарактар даанарак көрүнө баштады.
Көрсө, коро четиндеги чоң түбөрүктүн арасы менен жылт-жылт этип алтын шоолалуу ай бийикке көтөрүлө баштаптыр. Негедир бул түнү капыстан пайда боло калчу үн же шыбыртуу кылбады. Кимдир бирөө айланып тегеренип, алдырдан көз салганы, өкүнө үшкүргөнү, онтогону же бак тарактын бутактарын ыргай бук болгону байкалган жок. Адам ит жандуу дешкендер үчүн аяусуз тепкиден соң 2 сааттай эс үчүн билбей жаткан келин бир кезде гана өзүнө келип, акырын ордунан турду да үйүн көздөй сенделе басып жөнөдү. Оорубаган жерлери жок, балдарынын көрөргүнү, ичер суусу бар экен. Алардын бактысына тирүү калыптыр. Эң биринчи ойлогону ушул болду. Капысынан шарт дайын дарексиз жоголгон, же кайда кеткенин айтып дебеген курбусун экинчи күнү кечинде гана зарыл издеп келди. 3-4 тишинен ажырап, шишип, бет баштары көк ала болгон, кабыргалары катарынан сынгандыктан кыймылдай албай онтоп жаткан сонунду көрүп, үрөйү учту. Койгүн, эмне болду сага? Эмне болсун? Сабап кетти. Кимдер? Тааныбайм. Ай качан? 2 күн болду. 2 күндөн бери жатасыңбы? Жаныңа күйбөйсүң го? Милиция чакырдыңбы? Доктурга көрүнбөйсүңбү? Кайдагы доктур? Катүгүн, шорлогон шорду турбайсыңбы? Кровотечение болсоң кантесиң? Мен скорый чакырайын. Болбой калган турбайсыңбы? Борукер зарыл телефон чалыш үчүн учкан бойдон кетти. Бактысына ушундай мыкты курбуну туш кылган Кудайга ыраазы. Бирок ал делбектеген байкушка калп айтып койду. Туура болбой калды. Учуру келер, ошондо буюрса баардык чындыкты чып-чыргасын коротпой айтып берет. Эмнегедир бул жолку жеген токмогуна жаны ооруганы менен көңүлү ооруп, кекенген же кемсинген жок. Мындай ур токмокко көнүп калгандык эмес, кайра ийинден ныгыра баскан оор жүктөн арылгансып, өзүн жеңил сезип калды. Ал эмне болгон жеңилдик, эмне деген оор жүк? Биринчиден күкү чаначка байланышкан кылмыш иши козголбой кала турган болду. Себеби аны болгулоп болсо да, аныгын билген Ысактын эми оозу жап болду. Бир нерсе десе анын өзүн сотко берет. Соттолуудан, ишинен ажыроодон корккон мент саткынчылыкка бара коюшу мүмкүн эмес. Экинчиден коркутуп үркүтүп, каалагандай жумшап, кулга айландырып алган Ысактан түбөлүк кутулду. Буюрса байтал базардын балекеттүү иштеринен алыс болот. Ысакты болсо Кудай жазалайт. Анткени түшкө кирбеген арам иштерди, алдамчылыкты жасап, адамдык касиеттен ажырап жүрбөйбү? Келин кыздардын каргышы жөн койбойт. Ал мойнундагы Фарида деген тумарды узакка кармалап турду да, мага таза, тынч, бакубат жашоо берчи, деди шыбырай. Ошого уда көзү ачык келинден жамандыкка барба, ар кандай жамандык жазасыз калбайт деген сөзүн эстеди. Эмне үчүн мурдараак Фаридага жолукпады экен? Каалга кыйч ачылып, эркек киши киргендей болду. Көзүмө бөжөйдүн арбагы нак көрүнүп жатат го. Кудай өзүң колду. Карый түшкөнбү деп коркуп кеткен келин демин ичине түйүп селейип калды. Жакшылап карап алган соң гана түшүндү. Босогодо күйөөсүнө окшош кайнагасы Абдырайым туруптур. Арбагыла, деди кайнага. Ордунан шарт тура калууну ойлогон сонун каптал туштарын басып, онтоп жиберди. Катар-катар жөтөлүп гана тим болду. Кыймылдай ала турган эмес. Кайнага түшүнө калды. Кыймылдаба, жата бере кой. Ойноп отурган уулу тура калып, жүгүрүп барды да абасынын мойнуна асыла калды. Кызы да жакын басып барды. Боору сезди окшойт. Бөтөнчө Сапарбек катуу сагыныптыр. Бир топко чейин Абдырайымдын мойнун кучактап кое бербей турду. Сагынычын апасына да айтпай, кичинекей жүрөгүнө бекем сактап жүргөн экен. Кел кызым, сен дагы, деди да кайнагасы инисинин 2 жетимчесин 2 колуна көтөрүп ордунан турду. Сонун көздөрүнөн сызылып жаш агып жатканын туйган жок. Алыстан тез жардам машинесинин сыренасы жаңырып, жакындап келе жатты. Чыгарманын аягы.